коромону ашып кирип, үйдү ичинен ачып, ит үрүп анан чыга калсам эле үйдүн ичкерки эшигине чейин киргизип келип калыптыр. Ошо 2000 сомду бербесеңер дейт, эгер мен ошо жерди чийдиртпейм деп коркутат да. Өткөн жылдын аягында президент карапайым калк үчүн жакшы жаңылыктардын бирин айтты. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Кызыл китепти бергиле деп айткан ким кызыл китепти алып бербесе жоопкерчиликке тартыласыңар жана камалыкта кетесиңер деп айткан дедим да. 2000 сомдон чогултуу боюнча акимдин өзүнө кайрылып көрдүк. Биз топтогула деп дагы, топтогула деп дагы айта албайбыз. 2000 сомдон төлөмөй болдуңар. Эгерде ишенбесеңер акимдин өзүнүн оозунан уккула деп WhatsApp'тан жибердим. 2011-жылы калып жүрбөйлү. Албетте, ар бир иштин, ар бир адамдын өзүнүн чындыгы болот. Эл чындыкты билсин. Өткөн жылдын аягында президент карапайым калк үчүн жакшы жаңылыктардын бирин айтты. Эмне жаңылык десеңиз, Бишкек шаарынын тегерегинде Тегерек республиканын аймагы боюнча убагында мыйзамсыз салынып калган тагыраагы кызыл китеби жок үйлөргө кызыл китеп колдоруна берип, бардыгын мыйзамдаштырып берүү деген сүйүнчү кабар айтылды. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүккө акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт берем. Ошо 2000 сомду бербесеңер дейт, эгер мен ошо жерди чийдиртпейм деп коркутат да. Эми андай чек бересиңерби? Бул законныйбы же незаконныйбы? Силер чек бере турган болсоңор анда берели деди кошуналар менен. А бирок чеги жок эле, бул телефондон эле тиги голосовой кетирет. Бергиле, чогулткула, баары бересиңер, бербей койбойсуңар. Бербесиңер мен жерди чийдиртпейм деп коркутту да. Губернаторга биздин барганыбыз себеби бир күн мурда мен WhatsApp'тан булардын ошол 2000ден топтоп атканы топосъемкага. Анан госрегистрдин тамагына деп, азыр госрегистр үйлөрдү тартып жүрөт да. 100 сомдон ар бир үй бүлөдөн алып атканы тууралуу WhatsApp'тан сүйлөп койгом да. Сүйүн Мырзаканов туура эмес кылып атат. Эми ар бир киши азыркы маалда оюн айтыш керек да. Өзүнүн оюн айтыш керек. Мен өзүм оюмду айттым WhatsApp'тан группага. Айткандан кийин эле бир 2 сааттан кечинде саат где-то бир 12лер чамасында ошол мен тааныган сүйүндүн колунда иштеген жанагы желдеттери, 2 желдети Нарымбек деген зөөкүрү. Себеби Нарымбекти зөөкүр деген себеби мындан 2-3 жыл мурда мага азылып, ошо чогулушта урмакчы болуп, сотко берип, соттон кечирим сурап, кайра өзүм алып чыккам. Менден кечирим сураган соттон. Себеби коркутуп урмакчы болгон, жөндөн жөн эле чогулушка барган. Чындыкты айткан үчүн. Анан Дайыр деген да жигит, анан Муса аттуу балакем, анан жанында бир 10-15 ончакты силерге ошон жигиттер түнкү саат 12лер чамасында коромону ашып кирип, үйдү ичинен ачып, ит үрүп анан чыга калсам эле үйдүн ичкерки эшигине чейин киргизип келип калыптыр. Анан мен эми түндө барса түнкү саат коркосуң да. Губернаторго барганда байке айыл өкмөт, акимдер барды. Бүт барышты, акимди чакырды, губернатор чакырганда аким келди, Аламиске районунун айыл өкмөтү келди. Анан кабыл алганда бардыгын столго отургузуп, 5-6 аял болуп барганбыз да. Анан отуруп, анан губернатор ошондон сурады, эмне маселе менен келдиңер. Биз айттык, ушинтип трансформация маселесинде 2000 сомдон незаконный Сүйүн Мырзаканов элден топтоп атат. Айырда 2008 түтүндөн 5 миллион 600 миң акча болот. Бул акча биринчи жолу эмес, трансформацияга деп, топосъемкага деп мурда да 10 жыл мурда 2600дөн топтогон. Андан кийин 600 сомдон топтогон. Ошол акчалар канакей. Каякта калды? Элди ушинтип жонун терисинен шылып алып эле акча жей береби булар, же отчет бербесе. Сүйүнгө мынтип айтты. Сүйүн, сен буларды ынтымакка чакырып, жакшынакай болуп иштешпейсиңерби? Эгерде мына жакын ара 1 ай чыдап турсаңар, документ бүтөт, мен сени өзүм бир жакшы жумушка алам деп элдин көзүнчө айтты. Кайра ошентип айтты. Кайра ошентип айтты губернатор. Аким келип, Акжар силерде кызыл китеп алышыңар керек, Садыр Нуркожоевич баарыбызга тапшырды деп айтты да. Анан ошондо мен акимге суроо бердим. Садыр Нуркожоевич Ак Ордодон айткан, бүт акимдерге дайындап, кызыл китепти бергиле деп айткан. Ким кызыл китепти алып бербесе, жоопкерчиликке тартыласыңар жана камалыкта кетесиңер деп айткан дедим да. Ошентип туруп, ошондой болгон деди.
Мен айттым, бұл Акжардын эли акча чогултуп атпайбы десем, аким айтты, мен ешкимди чогултуп айткан жокмун деди да. Мен акимге сиз буйрук бербесеңиз анан эмне булар чогултуп атат деп Сүйүн байкени көргөздүм. Мына Сүйүн байке чогултуп атпайбы, ар бир үйдөн 2000ден 2,5 чогултуп атат десем, ошол жерде Сүйүн байкенин колдоочулары ким экенин билбейм. Мен уже жетелеп чыгып эле ошол жерден бир аз соккулар болду мага. Мени анан бул жактан байкелер куткарып калды да. Бирок Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнүн карамагына караган Акжар жаңы конушундагы жарандар үчүн бир суроо жаралды. Алар 2000 сомдон чогултуп, трансформациялап, тийиштүү документтерибизди колубузга алабыз деген демилгени ал жактын аттуу баштуу мен билем дегендери көтөрүп чыккан экен. Акимге келгенде бизге WhatsApp'тан ушу сүйүн жиберген. Биз аким менен сүйлөштүк. 2000 сомдон төлөмөй болдуңар. Эгерде ишенбесеңер акимдин өзүнүн оозунан уккула деп WhatsApp'тан жибериптир. Биз ошон үчүн келдик. Буга дагы тийиштүү тараптардан айылын ичинен эле каршы чыккандар дагы болгон. Ал эми муну дагы аким колдогон жайы бар. Азыр эгер ошол положенияда эгер айыл өкмөт ошол топосъемкага айыл өкмөттүн бюджетинен каржылансын деген положение келсе, биздин министрлер кабинеттин тарабынан положение келсе, ошондо айыл өкмөт каржылап бериш мүмкүн. Ооба, бул Аламүдүн районунун акими жаңы шайланды. Ордуна келгенине аз эле убакыт болду. Тагыраагы өзүнүн аймагына тийиштүү жерлердин бардыгы менен күнгөй тескейинен таанышып жаткан учуру десек болот. Анткени менен биз ушул суроо боюнча 2000 сомдон чогултуу боюнча акимдин өзүнө кайрылып көрдүк. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Аламүдүн райондук акимчилигине келдик. Бул жакта жогоруда айтылып аткан, сөз болуп жаткан Ленин районуна айыл өкмөтүнө караштуу ушу Акжар конушундагы тургундардын кайрылуусу боюнча келгенбиз. Жогоруда айтылып өткөндөй эле ал жакта ушул жерди кызыл китебин берүү боюнча тагыра трансформация маселеси боюнча 2000 сомдон акча чогултулуп жаткандыгы боюнча бизге бир нечелеген видеолор жана кайрылуулар келип түшкөн болчу. Биз анын канчалык деңгээлде чын төгүнү бар, чын бышыгы бар, ал 2000 сом эмне себептен чогултулуп жатат деген суроолорго азыркы кийинки мүнөттөрдө сиздерге жооп алып беребиз. Саламатсызбы, жакшысызбы? Кабыл алганыңыз үчүн дагы чоң рахмат. Тургундар жердин документин алаарда мамлекетке тийиштүү кассага тийиштүү гана акчаны төгүп, документин алып кете тургандыгын белгилеп кеткен жагдайы бар эле да. Жана ошо эч кандай ушу документтерди бүтүрүүдө ортомчулар болбостугундагы алдын ала акча чогултулбасы дагы боюнча сөздөр болгон жайы бар болчу. Анан бирок ошо Акжар боюнча бүгүнкү күндө маселе кандай болуп жатат, же анда бир түшүндүрмөсү барбы деген Биз топтогула деп дагы, топтогула деп дагы айта албайбыз. Өзүнө чечим чыгарып туруп ошону этера бүтүрөлү десеңер, анда ынтымакчылык менен, аксакалдар менен, ушул өзүңөрдүн мына инициативный группага жаштарыңар менен аны чечкиле. Жок, биз азыр акча чече албайбыз, акча жок. Биз волшебный ишкимди топтойбуз десем, архитектура турат. Бул жасай берет. Кийин баары биздин конуш ошол конушуңар айыл өкмөттүн балансы өткөндөн кийин баары төлөнө турган маселе. Эми бекер нерсе кылынбайт деп мен айттым. Бүгүнкү күндө эгерде буларды мен заставить этсем, камалып кетет. Мыйзамдын чегинде иш кылышыбыз керек деп турам. Мен эми аким болуп эле давай мамлекеттик мекемени сен бекер жасайсың деп мен айта албайм да. Бирок госактын президенттин жарлыгы менен, президенттин тапшырмасы менен госакты бекер берилет. Биз ошол Акжар жаңы конушунда ошо 2000 сомдон чогулуп жаткан демилгени көтөргөн жумушчу топко тагыраагы ошо квартал башчыларына барып көрдүк. Конушубуз негизинен силерге элге дагы түшүнүктүү болуш үчүн биз бир айыл өкмөттүн балансасында турбайбыз. Анан ошондуктан биз айыл өкмөттөрдөн барып сурадык. Рай администрацияда эми бюджети жок. Обл администрацияда тоже бюджети жок. Анан ушул маселени мен алып келип, көчө башчыларды чогултуп, дагы бир калып кетсе, ушундай кийин анан көйгөйлүү маселе жаралып жүрбөсүн деп, ошо жаштарды, көчө башчыларды чогултуп, ушул маалыматты бердим.
Бергенден кийин аны талкуулап отуруп, көчө башчыларынын арасынан 7 адам комиссия, бирөө комиссиянын председатели болуп, жалпы эл сүйлөшүп, тиешелүү адамдар көчөнүн деле ар бир көчө башчыны өзүнүн көчөсүндө жашаган 60 түтүнбү, 50 түтүнбү колдоо көргөзгөн адамдар да. Акимдин айтымындачы, аким интипатта мен айткан кааласаңар мамлекеттикке өткөргүлө топосемканы ошактан тарттыргыла дегенде. Бирок бир аз кымбатыраак жанагы акчасын азыр төлөбөгөн менен эртеңки күнү мыйзамдаша айлык өкмөт балансын өткөндөн кийин айлык өкмөт аркылуу төлөп калат экен. Анан бирок элдер ага болгон жок деген сыяктуу. Жо мен андай сөздү негизи мен акимдин айтканын айтып атам. Аким андай кечээ жакында гана уктум. Ага чейин биз акча сурап жүргөн мезгилде мен андай информацияны уккан эмесмин, бирок бизге аким акча чогултулат деген жок. Мен бул жагын так айтып коюшум керек. Мен келип туруп ошол информацияны бердик. Биз каяктан акча алабыз? Биз балансада турбасак. Кайрыл көрдүңүздөр. Деп элге сунуш жүргүзгөндөн кийин, анан эл айтты, давай анда ушундай кылып дагы 2011-жылкыдай калып жүрбөйлү. Ура болуп атканда 2000 сомдон чогултайлы тагын жасатайын деди. Мында бир нерсени темирлан баса белгилей кетиш керек. Жана 2200 түтүн, анан жанагы 2000 сомдон да отпайсыңдар. Дагы ошол жерде уну баса белгилеп айтып кетпесек болбойт да. Сүйүн байке айткандай, жанагындай газопроводдун үстүндө, жанагындай высоковольтканын үстүндө жайгашып калгандар, жанагындай жетим жесирлер дегендер бар. Ошолор бүт буларда азыр ошо жана сен айтып атпайсыңбы, анонимдүү түрдө чалды депчи. Булардын түшүнүгүнө 2200 түтүндү булар мээсин сиңдирип алгандагы акчасын калькуляторго чакканда 4 миллион 400 миң чыгат экен, оппана деп туруп булардын ушундай жанагы акылы кыскалыкка тактап атат да. Значит, буну 4 миллион 400 болот экен. Bunun мынча иштетилсе сүйүн калганын жок. 1,5 миллион 2 миллионду чөнтөгүнө уруп калат экен. Жок, бул жерде андай эмес маселе. Сүйүн байке баягы дагы бир баса белгилеп өтүп кетти. Ушунда болуп чийип келип туруп жетим жесирлер бар, инвалидтерибиз бар, жанагындай немелерибиз бар. Ошолорду чыгарып келгенде буквально куруп коюп кетип калгандар. Азыр кээ бирлөрүн таппайбыздар экен. Кээ таппай каласың. Эми сен Агордо 2-ни барып туруп толук темирлан изучать этип турган болсоң, Агордо 2 жок дегенде Сокулук районунун какой-то бир айыл өкмөтүнүн балансында турат. Ошонун негизинде Агордо 2 Садыр Нуркожоевичтин команда приказы менен чыгып, мындайча айтканда бүтүп кетти. Кээ бирки блогерлер бар экен, ат жөнүндө тартып атат, жакшы жаңылыктарды чыгарып атат. Да, булар жакшы, буларды колдойм. Анан эки адамдын ортосундагы бир тирешүү болгон болсо, бул блогер, конечно, специалист эмес экен. Эки тарапты бирдей чагылдырбайт экен. Андайга мүмкүнчүлүктөрү да жок. Сиз да блогер болсоңуз болот, мисалы. Жок, болсом болот экен. Мен аны каалабайм. Себеби мен анткени эки адамдын мнениясын бирдей кылып чагылдырган специалист керек экен да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн кесибини билиш керек. Мына сен журналист экенсиң, мына бизге келдиң, жакшы маанайда сүйлөшүп атабыз. Өзүң араңызда бир мүнөттө. Жана сен жана келгенде семей окуп, дагы кечирим сурайсың андан. Жок, жакшы турат бизде да. Мантча болобойт, эркекчилде боло берет. Жумушта көп болгон. Жумушта мына бүгүн ишибиз башталып, мына азыр госсредстводор келип, уже 10 көчөнү чийип, уже тактап атышат. Жумуш башталды биздики. Баары жакшы темирлан. Жедер ошо 4-5 адам бар да. 4-5 бар ошо эл бузарларчы. Тияка тарттырат, бияка тарттырат, зучу кылып атат да. Ата эл тынч, баары нормаль, жакшы. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, квартал башчысы жана ошол айылдын тургундары бизге кайсыл учурда акча чогулган, акча эмне себептен чогулган дегеле Агордо менен Агордо эмнеге акча чогултпагандыгын жана Ак Жар эмнеге акча чогултуп жаткандыгын ийне жибине чейин кагаз жүзүндө документ менен бизге көрсөтүп берди. Албетте, ар бир иштин, ар бир адамдын өзүнүн чындыгы болот. Биз журналист болгондон кийин эки тараптын тең сөзүн угуп, эки тараптын тең чындыгын элге чагылдырып коюу. Ал эми тийиштүү органдар, көрүп жаткан көрүүчүлөр кайсыл тараптыкы туура, кайсыл тараптыкы туура эмес өздөрү чечет. Биздин каналга катталыңыздар, жана ушундай маселелер болсо кайрылып туруңуздар.